Же болбосо ошол эле дарыканаларга барсаң, баалар ар кандай да. Угуп койсоңуз, алардын азыркы учурда баягы кичине болсо дагы курсагы ток болуп калат беле деген ойдомун да. Сени кылып аткан иштериңер мамлекеттик бийикте иштеп аткан органдарга да, ошо иштеп аткан кызматкерлерге да ошол өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылганга түрткү болуп атат. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бизде 7 область бар, 7 областтагы айылдар бар, көчөлөр бар. Аларга азыр сиздин алтын сөзүңүз, ар бир сөзүңүз өтө маанилүү. Ошол себептерден мен сизден суранат элем. Бир гана биздин кээбизди угуп койбостон, мына ушул ааламга кетип жаткан жолду айыл жергесин унутпасак депчи. Сизге сунуштайт элем, азыркы учурда ушундай эле жолугушууну, ушундай эле форматтагы жолугушууну онлайн биздин артыбызда турган, бизге жардамдашып турган айылдагы, региондогу, областтагы бардык ыктыярчылар менен сиз сөзүңүз менен болсо дагы угуп койсоңуз, алардын азыркы учурда баягы кичине болсо дагы курсагы ток болуп калат беле деген ойдомун да. Тойканалардын бардыгы обсервация, стационарга айланып атат, күндүзгү, түнкү. Бирок ошол эле учурда ал жерге биздин врачтар, дарыгерлер жетишсиз. Обсервация ачам, мен кафени, ресторанды элге берем, эл кызмат кылсын дейт, бирок биздин медиктер жетишпейт. Анан медиктер иштеш үчүн эмне кылат? Мунун акча маянасы бардыгы ошол нерсе чечип берет. Мен акча маянасын биздин медиктердин көтөрүп берүүңүздү суранат элем, азыркы учурда иштеп жаткан. Дары тармектерди таратуу баягы өтө кыйын экен. Бир унаадан 10 келип деле алып кете берет экен, оратабыз деп, бир эле баягы направленияны көтөрүп келишип алып, же болбосо ошол эле дарыканаларга барсаң, баалар ар кандай да. Биз кечээ күнү мисалы ЦПФимди 85 рубльга алып келсек, Москвадан, бул жердеги аптекаларда 300 сомдон жогору болуп атат да. Балким ошол мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз, же болбосо ошол мамлекетке караган дарыкана ачсабы деп атам да. Ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада, өз баасында. Анткени аптека ээлери, ошол дарыкана ээлери биз аренда төлөп атабыз деп атат, чыгымдарын айтып атышат каяктагы. Биз көрүп атабыз, андай деле чоң чыгым жок да бул жерде. Бул ковидти жеңген мамлекеттер бар. Италияны карасак болот, Кореяны карасак болот. Ошол жактан тажрыйбалуу адистерди алып келип биздин бул доктурларга бир кандайдыр бир тажрыйба алмашууну жүргүзсөк кандай болот деп атам да. Себеп дегенде мына айыл мен кечээ Суу-Самырга бардым, 5 айылда бир эле оорукана бар экен. Эң негизги доктуру ооруп жатат, калгандары эч нерсе билбейт. Эмне кылышты билбейт да. Көздөрү бизди карап эле, бул клександы кандай кылабыз, эмне кылып улан учурда саябыз дейт да. Ошондо аябай эмне кыларын билбей калат экенсиң да. Хотелось бы отметить одно, что Кыргызстан на данный момент является единственной страной в Центральной Азии, которая не имеет законодательного регулирования волонтерской деятельности. У нас очень много волонтеров, у нас очень много волонтерских организаций, особенно последние несколько лет это активно видно, и волонтеры развиваются в различных сферах. Но, к сожалению, статус волонтерства не признан на сегодняшний день, и вот как много вопросов поднимается по поводу координации. Если бы мы имели такие законодательные нормативные акты, которые регулировали бы эту деятельность, и это очень подкрепляет волонтеров и придает им особый статус и дает возможность участвовать в принятии каких-то решений и действительно вовлекаться, да, в координацию, так скажем, именно в таких ситуациях. На пандемию мы быстро победим, у нас такие активные граждане, я уверена, Сооронбай Шарипович, под вашим руководством мы это преодолеем. Азыркы учурда биздин врачтар, медиктер, волонтерлор жардам сурагандан коркушат, анткени алардын жетекчилери аларга сөгүш жарыялап, жумуштан чыгаруу ийгенге чейин барып атышат. Ошондуктан сизден суранат элем, өзүңүз жеке кепилдик алсаңыз, сиз соц сеттер аркылуу, соц тармактар аркылуу, Facebook, Instagram, Facebook болот болуш керек. Өзүңүз прямой эфирге чыгып, эл менен дагы түздөн-түз баарлашсаңыз, менин оюмча көптөгөн жакшы маалыматтарды, сунуштарды угат элеңиз. Муну Михаил Саакашвили, Никола Пашинян, Армения президенттери, премьерлери почти күндө кылышат. Анан эл менен тыгыз байланышта да. Анткени көпчүлүк элдин ошо көйгөйү сизге суроо бере албай, сизге сунуш айта албай, сизге ошо жете алышпайт да. Бирок азыр технологиялар буга уруксат беришет. Апрелде берилген убада, мисалы, вируска байланыштуу ооруп калса 200 000 сом берилет деген убада берилген. Андан тышкары ушу вирустан кайтыш болгон медиктерге 1 миллион сом ушундай компенсация берилет. Жана ошондой эле кызыл зонада иштеп жаткан, обсервацияда иштеген биздин врачтарыбыз, биздин мындайча айтканда каармандарыбыз, бүгүнкү күндүн каармандары
эгерде учураса ошондой бир кошумча бир пул берилет деген да, акчасычы. Бирок көпчүлүк учурда ушу берилбей жатыптыр да. Ошол маселени көтөрөйүн дегем да. Биз байкашыбызча ушу региондорго абдан чоң маани бериш керек экен да. Анткени ал жерде бул коргонуу каражаттары такыр эле жетишсиз экен да. Дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө ошол нерселерди айтып чыккан врачтарга, ошол нерселерди көтөрүп чыккан активисттерге, волонтерлорго мындай куугунтук болуп жатат да, чынын айтсачы. Коомчулукта ушундай суроо жаралып жатат. Мисалы, карантинге кеткен убакытта тилекке каршы бир да оорукана курулган жок. Тилекке каршы мындай толук ушу биздин медиктерге, биздин медперсоналга коргонуу каражаттары берилген жок. Дары дармектин запастары жок экен. Андан тышкары жанагы концентраторлор жок экен. Анан ушул азыр экинчи толкунга жакшылап бир даярданбайлыкпы? Баарыбыз биргеликтечи. Ыктыярчылык армиясы азыр чоң. Мына сиздер сыяктуу региондордогу абдан көп иштеп атат. Анын баардыгын тең бүгүн чакырганга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок мен колдойм, өзүмдүн оюмда бар. Алар менен дагы бир онлайн түрүндө жолугуш өткөзсөк деген. Келечекте буюрса аны дагы кылабыз силер менен чогулуп. Сени кылып аткан иштериңер мамлекеттик бийликте иштеп аткан органдарга да, ошо иштеп аткан кызматкерлерге да ошол өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылганга мына түрткү болуп атат. Бул дагы чоң нерсе, бул жагынан дагы. Анан илдеттен кутулгандан кийин буюрса келечекте өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн дагы мына бирге ушундай аракеттерди кылып иштесек сөзсүз ийгилик болот, болбой койбойт. Ошондуктан мына кийин жакшы ойлор айтылды. Республика боюнча мына ыктыярчылардын кыймылы аз иштей баштады, көбөйө баштады. Ошолордун башын бириктирип, аларды чогултуп, Кудай буюрса, пандемияны жеңгенден кийин мүмкүнчүлүк болгондо бир республикалык форум өткөзүп, чогултсак деген мен мында ойго келдим. Биздин мамлекеттин жетишкендиги, биз ачык коом, жарандуу коом өнүккөн, парламенттик мамлекетпиз. Биздин жетишкендигибиз ар кимибиз өзүбүз оюбузду айтканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз азыр ушул иштеп аткан ишибизди алдыга жылдыр үчүн бир ыргакта чогуу иштеш үчүн мына билесиздер, өкмөттүн алдыгында ыктыярдуу жардам боюнча координациялык кеңешме түзүлгөн. Мында кандай маселе болсо, кандай ойлор болсо, кандай максаттар болсо, кандай кемчилдик болсо, жанакындай чечилбей аткан мына маселе жанагы Фушиктеги больница мисалы айтып атам да, больница боюнча кээ бир жерде мына айтып атат, отургуч жок деп айтып атасыңар. Эми элементар нерсени кылып койбогондор мына Азаматулла айтып атпайбы азыр, мен алып барып бердим. Отура турган столду алып барып. Эми ал ошол жердеги бийликтин иши да, акимдин иши, ошол жердеги иштеп аткан адамдардын иши да. Ошондой маселелер болсо, ушуну координация кылып турсаңар, мен дагы жардам берейин, чогуу иштейли, чогуу оңдойлу. Саламатсыздарбы достор. Биз мына ошентип бүгүн ажообуз менен болгон жолугушуубуз 3 саат аралыгында өттү. Келген өз ыктыярчылардын ар бир оюн жана сунушун угуп, ар биринин үстүндө иштөөгө дагы ажообуз сөзүн берди. Биздин ошол сунуш боюнча чоң оорукана ачууну колдоп, албетте тез убакыттын ичинде бизге ошонун датасы менен мөөнөтү качан курулуп баштап, качан бүтөөрүн айтат. Андан тышкары эскирген мейманканаларды биз обсервацияга сураганыбызда ал жака дагы акча бөлүнүп берилерин айтты. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек аранын жабылышы бул бир гана биздин баягы медикаменттер, аппараттар туруп калган эмес, ошондой эле азык түлүк боюнча дагы бүгүнкү күндө мамлекетке кыйын абал болуп аткан экен. Эң негизгиси мына социалдык менин сунушум аптека болду. Социалдык аптека бул эмне? Бул ошол мамлекет тарабынан ачылган аптека. Баалардын баардыгы эл көзөмөлүндө жана ошондой эле керектүү баардык медикаменттердин болуусу абзел. 7 областка тең ачып берүү. Андан тышкары биздин докторлорго дары дармектерди жана ошондой эле алардын иммунитетин көтөрө турган витаминдерди берүү. Жана ошондой эле биздин мына ушул мед кызматкерлерге ар 10 күн сайын 15-10 күн сайын компенсация төлөп, алардын айлыктарын өз мынакей маалында төлөп берүү. Жана ошондой эле сиз костюмдар менен баардык биздин медиктерди камсыздандыруу. Жана аптекалардын статистикасын жүргүзүү.
ошондой эле телефон доверия бар экен. Бул ошол бир гана мына ковид учурунда эмес, бул ошол бүгүнкү күндө зомбулук боюнча. Эгерде кандайдыр бир айым затка үйдө зомбулук болуп атса, кичинекей наристелерге зомбулук болуп атса, алар чала турган кызыл линия, кызыл телефон, ар убакта чалсаңыздар колдоо көрсөтө турган мына ушундай ишеним телефону бар экен. Жана ошондой эле медицинага албетте реформа киргизүү, анан улуттук мынакей өз ыктыярчылар кыймылын азыр баштадык. WhatsApp группада бүгүнкү мынакей ыктыярчылар келген тобу чогулуп, ар бирөөңүздөрдүн сөзүңүздөрдү биз ажообузга жана ошондой эле президенттин аппаратына жана ошондой эле Аида Жекшеновага, биринчи вице-премьерге жеткирип турууну биз мына ушундай топ менен биргеликте ынтымак менен чогуу кыймылда элдин сөзүн бул жака жеткирүү дагы баягы кызматын аткарууну болушунча аракет менен көрүүнү чечтик. Бардыгыңыздардын иммунитетиңиздер көтөрүлүп, ынайыңыздар көтөрүлүп, бир гана позитив менен бул ооруну жеңүүгө өзүңүздөр гана жардам бере аласыздар. Ал эми биз тараптан ооруга аракеттин бардыгыбыз